БК Медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Көпчүлүк сүйүп жеген мөмөлөрдүн бири бул мандарин. Эгер сиз дагы бул мөмөнү жакшы көрүп жесеңиз, анда биз менен бирге болуп, анын пайдалуу жактарын билип алыңыз. Мандариндин мекени Түштүк Чыгыш Азия жана Кытай мамлекети. Бүгүнкү күндө Аргентина, Испания, Индия, Абхазия жана Япония мамлекеттеринде кеңири өндүрүлөт. Мандаринди бир жылда бир жолу гана жеген учурларда кездешкен. Мисалы, мындан бир нече жылдар мурун мандаринди жаңы жыл майрамында гана жаш балдар 1-2 даанадан белекке алышкан. Анткени ал убакта аталган мөмө аз өндүрүлгөн. Бүгүнкү күндө цитрус өсүмдүгүн дүкөндөрдөн, базарлардан кеңири сатып алууга болот. Мандарин цитрус тукумундагы жашыл жапыс өскөн бак. Ал мээлүүн аймактарда өскөн таттуу жана жыпар-жыттуу жемиш. Башка цитрустарга караганда жалбырагынын сабагы ичке жана тез бышып, көп жемиш берген бак. Мандарин май-июль айларында майда ак түстүү болуп гүлдөйт. Ал эми ноябрь-декабрь айларында жемиш берет. Курамында С, В1, А, Е витаминдери, клетчатка, минералдык туздар, фитонцид, флавоноид, органикалык кислоталар жана шекер бар. Жыты маанайды көтөрүүчү касиетке ээ. Мандарин ден соолукка абдан пайдалуу. Күз жана кыш мезгилинде адамдын организминдеги жетишпеген витаминдерди мандариндин жардамы менен толуктаса болот. Андан сырткары, сасык тумоо менен ооруган учурда мандарин жесеңиз, анын курамындагы кислоталар микробтордон арылтып, бат сакаясыз. Мандариндин ширеси температурасы көтөрүлгөндөргө, суусуну канбагандарга жана астма, бронхит менен ооругандарга жардам берет. Ушул эле ширени териге сүртсө, ар түрдүү грибокту дарылаганга көмөк көрсөтөт. Ошондой эле мандарин канды тазалайт, холестеринди жана жогорку кан басымды түшүргөнгө жардам берет. Нервти тынчтандырат, шал оорусуна пайдалуу. Терини тазартат, микробторду жоюп, ашказанды жугуштуу оорулардан сактайт. Кан айлануу системасын жакшыртат, иммунитетти бекемдейт, жөтөлгө, суук тийүүгө пайдалуу. Кечки тамактан кийин 1-2 даана жеп койсо, уйкусуздукка жардам берет. Мандариндин курамындагы клетчатка ичегинин иштешин жөнгө салып, тамак аштын курамындагы пайдалуу заттардын тез сиңүүсүнө түрткү болот. Мандариндин курамында башка жемиштерде сейрек кездешүүчү холин бар. Холин нерв системасынын иштөөсүндө чоң роль ойноп, эс тутумду жакшыртат. Мандарин арыктоону каалагандар үчүн дагы чоң жардамчы болот. Организмден оор металлдардын калдыктарын чыгарат. Тиштин абалын жакшыртат. Мандарин согу боору рагынын өсүү коркунучун азайтат жана согун көп өлчөмдө ичүү гельминттерден арылтат. Климакс болуп көп кан кетүүдө канды токтотуучу каражат катары да колдонулат. Ич өткөн учурда мандарин согу абдан пайдалуу. Өпкөнү тазалоо үчүн күндө эртең менен 1 стакан мандарин согун ичип туруу жетиштүү. Бул мөмө курамына көп өлчөмдөгү каротиноидтерди камтыйт. Ошол себептен көздүн көрүүсүн жакшыртат. Мандарин кош бойлуу учурундагы токсикоздон арылууга жардам берет. Эркектердин потенциясын көтөрөт. Картаюу процессин жайлатып, бет терини жашартат. Чачты бекемдеп, ага жалтылдаган көрк берет. Мандариндин ширеси жаш балдардын организминин өсүшүнө жакшы таасир тийгизет. Мандариндин пайдасынан тышкары зыян жактары дагы бар. Ашказан жана 12 ичегиде жарасы болсо, гастритте, цитрус жемиштерине аллергиясы барларга сунушталбайт. Ошондой эле мандаринди көп өлчөмдө жеп алса, кан басымдын төмөндөшүнө алып келет. Өт сезгенгенде сарык менен ооруган учурда болбойт. Мандариндин өзү эле эмес, анын кабыгы дагы пайдалуу. Мандариндин кабыгы П витаминине бай. Анын кабыгынан эфир майы жасалат. Кабыктарын майдалап туурап, кекс, торт сыяктуу таттууларга кошуп бышырса, жүрөк кан тамыр ооруларына пайдалуу болуп саналат. Мандариндин кабыгынан жасалган тундурмалар тамакка болгон табитти ачат. Ал эми кайнатмасы жөтөлдү дарылайт. Мандаринден алынган эфир майы
Косметологияда эң мыкты депрессиядан кутулуучу жана көңүлдү көтөрүүчү каражат катары колдонулуп келет. Мандариндин кургатылган кабыгы от жагууда мыкты тамызгы болуп берет. Кургатылган кабыгын чүпүрөккө ороп, кийимдердин арасына коюп койсоңуз, күбө түшүүдөн сактайт. Бөлмөдөгү жагымсыз жыттардан арылуу үчүн мандариндин кабыгын идишке салып, текчеге коюп койгонуңуз жетиштүү. Бөлмө гүлдөрүнүн идишине кургатылган кабыкты майдалап сээп койсо, курт-кумурскалар жолобойт. Бул өсүмдүктүн кабыгынан бетке түрдүү маскаларды жасасаңыз болот. Терини жашартуучу маска. Бул үчүн мандариндин кабыгынын кайнатмасы керек. 1-2 даана мандариндин кабыгынын үстүнө кайнак суу куюп, 1 күн караңгы жерге тыныктырып, анан эзип алуу зарыл. Мындай суу менен бетти эртең менен жана кечинде жууп турса, тери жашарат. Кургак тери үчүн маска. Мандариндин кабыгын кургатып майдалап, ага 1 аш кашык каймак жана 1 жумуртканын сарысын кошуп аралаштырабыз. Пайда болгон масканы бетиңизге сүйкөп, 15-20 мүнөт өткөн соң жылуу суу менен жууп саласыз. Майлуу тери үчүн маска. Мандариндин кургатылбаган кабыгын кайнатылып муздатылган 1 стакан сууга салыңыз. Аны суудан чыгарбай туруп, кашыктын жардамы менен эзип, 1 суткага караңгы салкын жерге коюп коюу керек. Бул суюктукка пактаны малып, бетиңизди сүртсөңүз, териңиздин майланышуусун алдын алат жана безеткилерден арылтат. Азыктандыруучу маска. 1 мандаринди блендерден өткөрүп эзип, 2 аш кашык каймак кошуп аралаштырабыз. Даяр болгон аралашманы таза, кургак бетке сүйкөп, 15-20 минутадан кийин жылуу сууга жууп салыңыз. Эң жөнөкөй маска. Мандаринди эзип, боткону бетиңизге сүйкөп 15 минутта кармайсыз. Андан кийин жылуу сууга жууп коюңуз. Бул маска беттин терисин кулпуртуп, жагымдуу кылат. Сергитүүчү маска. Мандариндин ширесин сыгып алып, аны пактага сиңирип туруп, бетти жана моюнду сүртүү керек. Андан кийин жылуу суу менен жууп салуу кажет. Мындай маска бардык курактагы айымдарга жана теринин бардык түрүнө ылайык. Майлуу тери үчүн маска. 1 даана мандаринди эзип, ага 1-2 кашык йогурт же каймак жана 2 тамчы лимондун ширесин кошуу керек. Даяр болгон масканы бетке сүйкөп, 15-20 минутта кармап, андан соң жылуу суу менен жууп салуу абзел. Мындай маска беттин майланышып жылтырап туруусун кетирет. Чач үчүн мандарин маскасы. 1 мандариндин кабыгын майдалап туурап, ага 1 аш кашык көк чайды кошуп, үстүнө жарым литр кайнак сууну куюңуз. Бул суюктукту 7 мүнөт жай отко коюп кайнатыңыз. Кийин сууну марлиден сүзүп алыңыз. Аны менен башыңызды жууган соң чачыңызды чайкап коюңуз. Бул маска чачты жылтырак, жибектей жумшак кылат. Сөзсүз түрдө бул маскаларды колдонор алдында мандаринге аллергияңыз жок экендигин тастыктап алыңыз. Ал үчүн колуңуздун ички жагына эзилген мандаринди сүртүп күтө туруңуз. Эч кандай кычышуу, кызаруу байкалбаса, анда коркпой эле колдоно берсеңиз болот. Мандариндин кабыгын тазалап жууп, майда кылып туурап, кургатып алып, чай катарында демдеп ичиңиз. Мындай чай адамдын тамак ашка болгон табитин ачат. Мандариндин кургатылган кабыгын аракка 2-3 минут салып койсо, ачуу даамын жок кылат. Күрүчтүн суусуна кайнатаардын алдында бир нече бөлүгүн салса, даяр болгон тамак даамдуу болот. Мандарин тууралуу кызыктар. Жогоруда айтылгандай, мандариндин мекени Кытай. Кытайлардын түш жоорусу боюнча түшүңүздө мандарин чогултуп жүргөн болсоңуз, жакында балалуу болушуңуз мүмкүн. Түндүк Вьетнамда идишке отургузулган мандарин дарагын жаңы жылдык бала тоортуна үйдүн ичине алып киришет. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биздин пайдалуу кеңеш сизге жаккан болсо, анда лайк басканды да унутпаңыз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.